Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздарым. Эртең жогорку кеңеш президенттин отставкасын карайт. Эртең 16 октябрь күнү аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтөт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Кезексиз жыйындын күн тартибинде президенттин отставкасы каралат. Жыйын саат 10:00 башталат. Эскерте кетсек, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүү тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Алимбеков Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев өз арызы менен президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Бул тууралуу Исаевдин партиялашы Кыргызстан фракциясынын лидери Нурбек Алимбеков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында парламент төрагасы президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан. Бирок Канатбек Исаев жогорку кеңештин төрагасы бойдон кала берет, деди Алимбеков. Ошондой эле Нурбек Алимбеков 16 октябрда жогорку кеңештин кезексиз жыйыны чакырылган жана жүрүшүндө Сооронбай Жээнбековдун президенттен кетүү боюнча арызы каралаарын маалымдады. Кыргызстанда 6 октябрдан бери саясий кризис уланып жатат. 15 октябрдан президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетерин жарыялады. Анын ордуна президенттин милдетин аткаруучу болоорун премьер-министр Садыр Жапаров өзү жарыялаган. Президенттин милдети мага өттү. Садыр Жапаровдун эски аянттагы видеосу. Эскерте кетсек, бүгүн 15 октябрь күнү өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков отставкага кете турганын билдирип, кайрылуу жасаган. Өкмөт башчы Садыр Жапаров эски аянттагы митингчилердин алдына чыгып, президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткаруу өзүнө өткөнүн жар салды. Ал жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартканын да билдирген. Урматтуу бир туугандар, бүгүн чыныгы жеңишке жетиңиздер. Бардыгы ордуна келди. Президент Сооронбай Жээнбеков арызын жазып кызматтан кетти. Ал эми спикер Канат Исаев анын милдетин аткаруу мүмкүн эмес экенин деп арыз жазып берди. Бүгүн президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткаруу милдети мага өттү. Эми мен силердин ишеничиңерди толугу менен аткарганга ушул сааттан баштап киришем, деди Жапаров. Эскерте кетсек, бүгүн 15 октябрь күнү өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков отставкага кете турганын билдирип, кайрылуу жасаган. Мыйзам боюнча анын милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Эгер андай мүмкүнчүлүгү жок болсо, милдети аркылуу премьер-министрге жүктөлөт. Өмүрбек Текебаев кайрадан жогорку кеңештин депутаты болуп келди. Партиялашы Садык Шернияз депутаттык креслону бошотуп бергенден кийин Текебаевке мандат берүү чечими кабыл алынган. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кайрадан жогорку кеңештин депутаты мандатын алды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, БШК мүчөлөрүнүн бүгүнкү жыйынында Текебаевке мандат берүү чечими кабыл алынган. Саясатчы буга чейин коррупция боюнча соттун өкүмүнөн улам ажыраган, мандатын кайра кайтаруу боюнча арыз берген. Бирок анда Боршайком парламентте бош орун жок экенин айтып четке каккан. Буга байланыштуу партиялашы Садык Шернияз өз ыктыяры менен мандатын тапшырган. Анын натыйжасында депутаттык кресло бошоп, Текебаевке мандат берилди. Унаа бир нече жолу оодарылып кеткен. Депутат жол кырсыктан каза болду. Төө ашууда Lexus RX 300 унаасын айдоочусу рулду башкара албай, унаа бир нече жолу оодарылып кеткен. Окуя бүгүн 15 октябрда саат 3:30 чамасында болгон. Жол кырсыктын кесепетинен Баткен облусунун 1973 жылы туулган тургуну жана 1949 жылы туулган жүргүнчү оор жаракат алып, ошол жерден каза болду. Белгилүү болгондой, каза тапкан айдоочу Адылбек Абдуллаев 2016 жылы Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык кеңешине Бирбол партиясынан депутат болуп шайланып келген. 47 жаштагы маркумдун артында 3 уул 3 кыз калды. Өзбекстандын премьер-министри Садыр Жапаровду жогорку кызматка дайындалыш менен куттуктады. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен премьер-министр Садыр Жапаров телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Өзбекстандын өкмөтүнүн башчысы премьер-министр Садыр Жапаровду жогорку мамлекеттик кызматка дайындалыш менен куттуктады. Абдулла Арипов эки өлкө бакубаттуулугу үчүн бир катар багыттар боюнча өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана чындоого ишеним билдирди. Садыр Жапаров өз кезегинде жылуу куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, бир тууган эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
Сариев конституциялык жол менен кетиш үчүн шайлоо өз мөөнөтүндө өтүшү керек. Кыргызстанда конституциялык жол менен кетиш үчүн парламенттик жана президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек. Бул тууралуу мурдагы премьер-министр Темир Сариев Азаттыкка берген комментарийинде билдирди. Анын айтымында бүгүнкү шартта мыйзамга ылайык 20 декабрга чейин парламенттик, 15 январга чейин президенттик шайлоо өтүшү керек. Бирок эки шайлоону бир күндө өткөрсөк болот деп да айтып жатышат. Эгерде бул шайлоону өткөрбөсөк конституциялык нуктан чыгып кетебиз. Бирок 2010-жылы өзгөчө шарт болуп калганда убактылуу өкмөт өзүнө бардык жоопкерчиликти алып, конституциялык реформа жүргүзүп, анын негизинде парламенттик шайлоо өткөргөн. Анда конституциянын айрым пункттарын токтотуш керек. Бирок ал учурда өзгөчө шарт болгон үчүн эл аралык коомчулук, коңшу мамлекеттер аны кабыл алышкан. Бул жолу андай болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн саясатчылар акыркы абалды карап, конституциялык жол менен кетүүгө чакырышыбыз керек, деди Сариев. Темир Сариев президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткени жөнүндө видео кайрылуу кылып же арызын көрсөтсөм ынанымдуу болмок деген пикирин кошумчалады. Вадалас кайманаты менен белгилүү Максат Абакиров көз жумду. Бүгүн 15 октябрда Балыкчы шаарында Вадалас кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Максат Абакиров көз жумду. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы жеке булактар тастыктады. Алдын ала маалыматтар боюнча ал коронавирус илдетинен көз жумду деп айтылат. Абакировду жерге берүү зыйнаты эртең 16 октябрда өтөт. Маалымат булактарынын билдирүүсүндө Максат Абакиров жана анын жигиттери премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапташтарынын акцияларын активдүү колдогон. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү токтотту. 2019-жылы Россия Кыргызстанга кайтарымсыз $30 миллион бөлгөн. 2005 жылдан бери өнөктөш мамлекет Кыргызстандын $700 миллион ашык карызын кечкен. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу РБК басылмасы Россиянын каржы министрлигиндеги булактарга таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам кабыл алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2019-жылы Россия Кыргызстанга кайтарымсыз $30 миллион бөлгөн. 2005 жылдан бери өнөктөш мамлекет Кыргызстандын $700 миллион ашык карызын кечкен. 2012-жылы Москва Бишкекке $250 миллион ашык өлчөмдө кайтарымсыз грант берген болчу. Белгилей кетсек, 5 октябрда Ала Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор митинг өткөргөн. Кийинчерээк чогулгандар Ак үйдү басып алууга аракет кылып, жыйынтыгында милиция менен митингчилер кагылышып, миңден ашык адам жабыркап, бир киши көз жумган. Кийин Ак үй басып алынган. Өлкөдө жогорку кеңештин спикери жана өкмөт башчы алмашты. Анткени менен Кыргызстанда саясий кырдаал дагы деле турукташа элек. Россияда коронавирустан бир күндүн ичинде 286 адам каза болду. Кече 14 октябрда Россияда коронавирустан 286 адам каза болду. Бул пандемия башталгандан бери эң жогорку көрсөткүч. Бул тууралуу инфекцияга каршы күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын маалыматтарынын негизинде маалымдалды. Мурунку максимум 13 октябрда катталган. Ал күнү коронавирустун курмандыктарынын саны 244 болду. Штабтын маалыматы боюнча өлкөдө коронавируска байланыштуу жалпы 20491 өлүм катталды. Инфекциядан шарттуу өлүмдүн деңгээли 1,73% деңгээлинде калууда. 14 октябрда 8392 орусиялыктар коронавирустан айгашты. Кечээки күнгө карата жалпысынан 1,48,000 ооруну жеңип чыгышты. Ошого карабастан оорулардын көрсөткүчү 77% бойдон калууда. Дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккан 38 миллиондон ашуун адам, 1 миллиондон ашуун адам коронавирустун курмандыгы болду.